Ар кечти ар таңда боздоп сайга Арманды сезимди козгоп сайга Бир булбул булуп келет күндө Биз жүрчүң алмабакты Бул жолку каарманыбыз Райымкалы Жуманазаров тубаса көзүнүн көрүү мүмкүнчүлүгү чектелип төрөлгөн. 1994-жылга чейин адамдын караанын көрө алчу элем. Кийин көздөрүмдү операция жолу менен алдырып салууга аргасыз болдум деген каарманыбыз учурунда көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген айым менен баш кошкон. Алар 29 жыл бирге жашап, бирок мындан 2 жыл мурун аялым көзүмө чөп салгандыктан улам 2 жолго түшүүгө аргасыз болдук дейт. Мурунку үй бүлөм деп калдыңыз. Мен билгенден көрүп калгам. Мурунку үй бүлөңүз менен бир интернет желесинен көрүп калган болчумун. Азыркы учурда үй бүлөңүз менен жашабайсыз, жалгыз турасызбы? Азыр өзүм жалгыз турам. Чынын эле айтайын, баягы үйлөнгөм, андан кийин бирок баягы базарга өзүм келип, өзүм эле кетем, баягы келинчегим алып келбейт. Үйлөнгөм. Базарга өзүм келем, экөөбүз эле баягы турмуш курабыз. Бизге баягы көп деле акча баягы сапталбайт экен да. Келиңиз, анда сиз бул жакта өзүңүздүн үйүңүз жакын эле жерде жашайсызбы? Ооба, жакын эле жерде турам. Өзүңүздүн үйүңүз? Жок, өзүмдүн үй эмес, мен Батирде турам. Келиңиз, анда ошол Батириңизге барып, ошол жактан маегибизди уланталы. Мейли. Үйгө да келдик. Келиңиздер эми. Кобурашалы. Үй бүлөм деп калдыңыз да, анан кийин мурунку үй бүлөмдөн кетип азыркы жаңы турмушта жашап атам деп айтып калдыңыз. Мурунку үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз, эмне себеп болду? Мурунку үй бүлөмөн кеткеним себеби келинчегим аябай жаман иш кылып койду да. Эмне иш кылды? Мындайча айтканда баягы ала жипти аттап койду да. Ошондуктан баягы кетүүгө туура келди да. Канча балаңыз бар эле? Баягы бар эле деген баягы бул туура эмесирээк болуп калат экен. Баягы 5 балам бар, 2 уулум, 3 кызым бар, неберелерим бар. Балдарыңыз улусу канчада? Баламдын улусу 31ге чыкты. Андан кийин кызым ал деле 30тан ашып 30тан ашып калды. 35-36га чыгып калды го ал деле. Балдарыңыз азыркы учурда сиз менен катташып, сизге каралашып турушабы? Жок, баягы башында биз келинчегибиз колго түшкөндө балдарым баары мага коогон. Анан эне деген эне да. Мага айтып түшүндүрүп, болбойт андай, энеңер менен элдешип, энеңер менен катышкыла деп айтып түшүндүргөнбүз. Эмне себептен анан аялыңыз ала жипти аттап атса, анан эмне себептен үйдөн сиз кетип калдыңыз? Биз ажырашууга арыз бердик, мүлк бөлүшүү боюнча дагы арыз бердик. Мүлк бөлүшүүдө баягы 2 үйдү тең келинчегиме
ишкана келинчегиме деп токтом чыгарыптыр. Кайрымсыз деп. Балдарыңыз такыр келген жок андан кийин? Жок, балдар андан кийин келишкен деле жок. Андан кийин баягы өзүм 7-8 айча өзүм жашадым жалгыз. Былтыр ошо баягы күзүндө үйлөнгөм. Айлам кетип. Балдарыңыз үйлөнгөнүңүздү айттыңызбы аларга? Балдарым үйлөнгөнүм тууралуу билет. Балдарым баары эле билет, үйлөнүп башка турмуш куруп атканымды билишет. Анан балдарыңыз менен мындай катышайын деген өзүңүздө мындай кичине кадамдар болдубу? Балдар менен катышайын деген ойдо эле андай болгон жок, себеп дегенде аябай эле көңүл ооруп калды да. Эмне себептен? Эми баягы ортодо мүлк бөлүшүү деген бала экен да. Ошондон кичине баягы туура эмесирээк болуп калды да. Балдарыңызга деген таарыныч бар экен да, демек. Балдарга да таарыныч бар. Бурунку аялыма го ал абдан эле да. Татынакай турмуш куруп, ошо кылбаганды кылып, талада жүрүп, машиненин багажиниге жатып, эртеден кечке тамак ичпей, тиштин кирин соруп жүрүп, ошо даражага жеткенде эл караган бетти жерди каратты. Анан ачуу келет да. Жана айтып өтпөдүңүзбү, балдарым деген башында мен тарап болушту депчи. Анан кандай болуп мындай пикир келишпестик болуп кетти? Пикир келишпестик ошол баягы мүлк бөлүшүүдөн болду да. Ошондо балдарыңыз талаштыбы үйдү? Андан мурун баягы менин машинелерим бар болчу. Баягы досторум алып берген. Өзүм эптеп баягы базардан кыңгырап, комустун боорун тырмап эптеп тапкан машина бар болчу. Анан эки машина бар болчу. Анан баягы Сергек деген баламдын көзү начар. Анан ошол машина айдап жүрүптүр дегенди угуп, анан барып машинени алып койсом, ал баягы кол көтөргөнгө чейин барды. Машиненин айынан? Анан ошондон анан баягы биз катышпай калдык да. Анан азыркы учурда жакшы үйлөнүп, бул жакта жашап атам деп калдыңыз. Кандай болуп атат бул жакта жашооңузга? Тапкан акчаңыз жетиштүү элеби? Бул жакта жашооңуз тууралуу айтсаңыз. Эми бул жакта баягы жашоо баягы жеңил деп айтуудан арымын, себеп дегенде баары кымбатчылык. Күнүнө бир 700 сом, же болбосо бир 1000 сом аябай баягы иштегенде тапсаң, анын күнүмдүк эле баягы оокатыңа жетет экен да. Анан былтыр баягы ошо жалгыз жашап жүргөндө Токтогулдан, Чоң Арык айылынан ошо баягы көстүү дос балдарым келген. Досторум өзүмүн баягы көзүм көрүп жүргөндө 3 класска чейин чогуу окудум да ошолор менен. Ошол досторум келип баягы кир жуучу машинелерден бир 3 кир жуучу машинка алып беришкен. Анан ошол жерде баягы ушу жакын эле аралыкта баягы кир жуучу жай ачып, ошол жерде иштетип,
ошол жерде иштеп турдум. Андан кийин баягы мага кол салуулар болду. Ошол ачкан ишканаңызга ишканага дагы кол салышты, мени да сабашты, телефондорумду алып кетишти. Эми ал кишилердин аттарын билем, ооба. Баягы бу жерде биз бир короодо эле турчубуз, кошуна болуп. Азыр качып кеткен ал аял. Өзү Күмүшай деген аял. демек аял тарабынан кол салуу болуптур да, Баягы бияктан баягы топ эркектерди алып барып, машинкелерде жула качып, мени сабап багы телефонумду жулуп кеткен, ас келгенсип, мен баарын алып кетемин деп машинкелерге кол салды. Мага да кол салышты. Эми баягы Кудайыма шүгүр, баягы Карызакта бир койлук алым бар дегендей баягы туруштук бердик. Эми баягы көптөгөн көп экен баары бир. Ал эмне себептен андай кылды, же мурун ортоңордо пикир келишпестиктер болду беле? Пикир келишпестик деле жок болчу. Баягы ошо кир жуучу жай ачкам дебедимби, бул ошо жерде баягы иштетип атып анан кир кургаткыч машина алыш керек болуп калды мага. Анткени баягы күз болуп калган, жайып кирди баягы кийим кечени баягы шейшеп болобу, эмнеси болот, эмне алып келген баягы буюмдарды баягы кургатууга кыйыныраак болуп калды. Анан баягы сушилка деп коет, ошо баягы кир кургатуучу аппарат алыш керек болуп калды, машинка. Анан акча жоктугунан анан ошо Күмүшайга кайрылдым. Мен кайрылган жокмун, келинчегим кайрылып, ошо баягы 15 000 сом акча алыптыр. Машинка алалы деп. Анан мен макул болдум, макул дедим. Анда жүр барып алып келели деп, анан дүкөнгө барып, дүкөндөн ошо машинка сатып алдым, холодильник сатып алдым. Баягы керектүү окат деп. Анан баягы акчаны алгандан кийин 3 күн өтпөй эле түштө келди, баягы 1 айга деп сүйлөшүп алыптыр да. Проценти менен төлөп берем кайра депчи. Десе анан кийин 3 күн өтпөй эле баягы 2 күндөн кийинби, ушундай 2,5 күндөн кийин эле ушундай баягы келип эле баягы ызы чуу кылып калды. Эми тигиндей да айтсам болбойт, мындай да айтып түшүндүрсөм болбойт. Ой, күтүп тур эми. Сен 1 айга деп айткандан кийин мен ошого расчет алып койгом да. Десем да болбойт. Аягында топ эркектерди алып келип, мен ызы чуу салып, сабап болсо да алып чыгып кетем деди. Мен айттым, колуңардан келбейт дедим. Мен картайсам да 1 койлук алым бар. Мен моюн бербейм силерге. Мен жалгызмын, ооба дедим. Бирок мен моюн бербейм дедим. Таяк жедим, ооба. Таяк жеп, телефонумду тоноттум. Андан кийин милицияга бардым. Милицияга барып, милицияга арыз жаздым. Октябрдын ошо канчасы экени эсимде жок, ушу 14-15-теринде го. Орто чендеринде болчу да айдын. Андан деле баягы натыйжа болгон жок. Милициялар деле баягы жардам бербей коюшту.